Маргаринди ашыкча колдонуу түрдүү ооруларды жаратат. Эмнени сүйүп жесек, дароо ал тамактын ордун алмаштыра турган экинчи нерсе иштелип чыгат. Себеби азык-түлүк тамак аш рыногунда ал нерсеге болгон талап жогору. Табигый азыктын үлгүсүндө иштелип чыккан тамак бир жагынан пайда алып келгени менен, экинчи жагынан сөзсүз зыянын тийгизери бышык. Кадимки сүттөн бөлүнүп алынган каймак майдын түгөйү маргарин кантип, качан пайда болгон? Анын зыяны жана пайдасы эмнеде экенин ачууга аракет кылып көрүшкөн. Маргариндин тарыхы. Маргариндин негизин өсүмдүк майы түзүп, ашканада пайдалануучу тамак аш азыгы болуп саналат. 1860-жылы Франциянын императору Наполеон Бонапарт илимпоздор арасында каймак майды алмаштыра турган азык тапкыла деген сынак жарыялайт. Француз химиги Ипполите Мега Муре алгачкылардан болуп маргаринди иштеп чыккан. Каймак май аскерлер үчүн жетишсиз болгондуктан анын ордун алмаштыруучу мындай арзан май алгач бермет түстүү, жыты жагымсыз болгон. Мындан улам анын түсүн каймак майга окшоштурушуп, сары кылып чыгара башташкан. Пайдасы: маргаринди нан, булочка, кекс, пирог жана башка кондитердик азыктарды даярдоодо көп колдонушат. Себеби ал камырга кошоордо оңой эрийт. Муздаткычка салганда тоңбой, оңой кесилгендиктен бутерброд даярдоодо да колдонуп келишет. Эгер сиз кекс, кумурска уюгу, таттоосу, печенье даярдоодо каймак май колдонсоңуз, камырга жыты чыгып, даамы артканы менен электр мешине салып бышырганда калдырак болуп катып калат. Ушул себептен азык жумшак болуш үчүн каймак майдын ордуна маргаринди колдонуу кыйла ылайыктуу дешет көпчүлүк кожойкелер. Зыяны: маргарин даярдалып жатканда май кычкылынын изомерлери 40%га чейин жогорулайт. Май кычкылынын адам колдонгон азыкта 40% болуп кетиши организмдеги ашыкча майлардын жаралышын шарттап, натыйжада целлюлитти пайда кылат дешет диетологдор. Андыктан маргаринди көп колдонуу холестеринди жогорулатып, ар түрдүү кан тамыр ооруларына алып келет. Ашыкча пайдалануу клеткалардын иштешин начарлатат. Зат алмашуу процесси бузулуп, организм токсиндерди иштеп чыга баштайт. Бул азыкты тамак ашка көп колдонуу эркектердин жыныстык жактан алсыз болуп калышына алып келет. Чоң адамдар үчүн маргаринди бир күндүк өлчөмү 20-30 гана грамм болушу керек. Даярдалышы: маргарин гидрогенизация ыкмасы менен даярдалат. Бул процесс учурунда ал суюк абалдан катуу абалга өтөт. Маргаринди даярдоо үчүн эң арзан пахта, соя, жүгөрү майлары алынып, аларга металл бөлүкчөлөрү, башкача айтканда никель оксидинин күкүмү кошулат. Өтө жогору басымдагы ысык температуранын жана суутектин жардамы менен кошулма бири-бири менен аралашат. Мындан соң даяр болгон аралашмага самын сыяктуу эмульгаторлор, крахмал жана тиешелүү химикаттардын кошулмасы кошулуп, буу менен тазалоо үчүн дагы ысытылат. Буу менен тазалоо маргаринди жагымсыз жыттан арылтат. Мындан соң маргариндин өзүнүн түсү боз жагымсыз түскө айланат. Бул көрүнүштү жымсалдоо үчүн агартуучу каражаттар колдонулат. Даамын арттырыш үчүн туз жана кант кошулат. Ал эми белгилүү бир түрлөрүн даярдоо үчүн какао порошогу, түрдүү жыт берүүчү каражаттар, кургак сүт, табигый кофенин сыгындысы, лимон эссенциясы жана ванилин кошуп жасашат. Эми сортуна жараша бөлүштүрүшөт да тамак ашка колдонуучу боегучтардан колдонуп түсүн жасалмалап, майдыкына окшош ароматизаторлордон кошуп коюшат. Маргаринди май же каймак деп атап, ал тургай нандын бетине да шыбап жей беребиз. Дания, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө маргаринди сатыкка чыгарууга тыюу салынган. Ал эми Орусия, Украинада жана батыштын бир нече өлкөлөрүндө маргариндин кутучасына май, каймак деген жазууларды жазып сатыкка чыгарууга мыйзамдын негизинде тыюу салынган. Каймак майды маргаринден кантип айырмалоого болот? Эң алгач азыктын курамына көңүл буруңуз. Каймак майдын курамында өсүмдүк майы болбойт. Анын ордунда бир гана табигый сүт жана каймак болушу керек. Эгер кагаздан жаңгак майы же пальма жүгөрү майы сыяктуу башка майлардын атын окуп калсаңыз, анда ал талассыз маргарин. Таңгакты жакшылап караңыз. Башка жазуулардан айырмаланып, май деген жазуу бир аз чоңураак берилип баса белгилениши керек. Сатып аларда азыктын баасына көңүл буруңуз. Мурда маргарин алып жүрсөңүз билесиз, андан каймак майдын баасы кымбатыраак болот жана майлуулугу 82,5%га жетет. Чыныгы каймак майды тандап жатканыңызда анын түсү да чоң айырмачылыкты байкоого жардам берет. Каймак май өтө сары түстө десеңиз жаңылышасыз. Эгер тандаган майыңыздын түсү ак болсо, анда жаңылышкан жоксуз. Ошондой эле каймак майдын жыты болбойт. Эгер күмөн туудурган жыт таңгактын сыртына чыгып турса, анда ал маргарин. Кармап көрүңүз, эгер шарт болсо. Азыктын майлуулугу канчалык аз болсо, ошончолук жумшак болот. Ал эми каймак май катуу болушу керек. Ошондой эле уйдун сүтүнөн алынган каймак май болсо, сыртынан оролгон таңгак кагазына жана кескен аспапка жабышып калбайт.
Сактоо мөөнөтүнө көңүл буруңуз. Таразага тартып алууга ылайыкталган каймак майдын акыркы мөөнөтү 10 күн гана. Ал эми металл челекте сакталганы 3 айга чейин жарамдуу. Эгер мындан да көп мөөнөт жазылган болсо, анда колуңуздагы майдын курамында консервант бар. Үйгө алып келген соң да колуңуздагы азыктын каймак май экенин бышыктасаңыз болот. Ал үчүн бир аз бөлүгүн эритип көрүңүз. Эгерде үстүндө суунун тамчылары пайда болсо, анда ал маргарин. Ал эми каймак май текши эриши керек. Алган майыңыздын кичине бөлүгүн жылуу сууга эритип көрүңүз. Эгер текши аралашып кетсе, анда баары жайында. Эгерде ошол боюнча бир нече бөлүккө бөлүнүп кетсе, анда сиз маргарин эле сатып алган болосуз.